Жарандык комитеттин жыйынына келгендер өлкө аймагында коопсуздук маселесин камсыздоо, люстрация жана президенти депутаттарды шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнүн жол жоболорун сунушташты. Учурда өкмөт жок, парламенттен дайын жок, президенттин бары жогу да белгисиз дешет коомдук ишмерлер. 2010-жылы Жарандык көзөмөл комитети уюштурулуп, апрель революциясынан кийин аталган уюм өлкөдөгү абалды турукташтыра алган. Бул иреттагы комитет абалды жөнгө салууга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирүүдө. Жогорку кеңеш все-таки должен собраться. Жогорку кеңеш чогулуп, маанилүү чечимдерди кабыл алышы керек. Себеби алардан башка эч кандай легитимдүү орган жок. Ошондой эле биз президентке байланыштуу суроолорду дагы чечишибиз керек. Бүгүнкү күнү саясий партиялар бириге албай, өз ара бир чечимге келе албай, сүйлөшүүлөр көпкө созулуп кетти. Бул өлкөнү ого бетер башаламандыкка кептеп жатат. Ошондуктан мындан ары эмне кылуу керек деген суроо менен кырдаалдан чыгуунун планын иштеп чыгуу үчүн чогулуп отурабыз. Юрист Чолпон Жакупованын пикиринде убакытты создуктурбай, мыйзам талаасына кайтып, легитимдүү органдар аркылуу иш алып баруу зарыл. Кокус сырттан көз арткандар болсо, Кыргызстанды ким коргойт деген суроо курч турат. А вот Суваналиев, он мне рассказывал, что Суваналиев мага митингдин биринчи күнүндө 5 бөлөк топтошкон адамдар келди деп айтты. Бир туруп жаштар бизге эски жүздөрдүн кереги жок деп келсе, экинчи топ башка талап менен келип, болушунча ызы-чуу жаратышыптыр. Ички иштер министрлигинде да ушундай эле кырдаал болуп жатат. Люстрация деп буларды иштетпей жатышат. Укук коргоо органдарына тийишпей эле койсок болмок. Саламаттыкты сактоо министрлигине дагы. Алар иштеши керек. Эсибизден чыгарбасак, пандемия жүрүп жатат. Жарандык активисттер так ушул медицина тармагына көбүрөөк көңүл буруу керектигин айтышты. Соңку убакта коронавирус менен ооругандардын саны көбөйүп жатат. Ак халачандардын жардамына муктаждык күч алууда. Ансыз да дарыгерлер араң жетишип жаткан маалда митингге чыгып, ар түрдүү жаракаттарды алгандар кошулду. Айбар Султангазиев саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү чекесин айта баштаганда, форум өтүп жаткан имараттын жарыгы өчүп калды. Талап тоноочулар келип калат деп кооптонгон администрация өкүлдөрү залдан чыгып кетүүнү өтүндү. Сыртка чыгып, жыйындын катышуучулары дал ушул мародёрлор медициналык милдеттүү түрдө камсыздандыруу фондунун имаратын талкалаганын айтышты. Ал качан иштей баштайт, кайсы каражатка дары-дармектер сатып алынат белгисиз. Медицина тармагындагы маселелер 10 күнүн ичинде жөнгө салынбаса, Кыргызстанды июль айындагыдай кырдаал күтүп жатат деп эксперттер кооптонушууда. В ближайшие дни мы просто будем... Жакынкы күндөрү жарандар ооруканадан орун таппай жатканын өз көзүбүз менен көрөбүз. Дары-дармекте таппай кайсылыктайбыз. Фармацевтикалык компаниялардын жайып койгон дарылары жакынкы күндөрү түгөнөт. Өлкө аймагына дары-дармектер кирбей калуу коркунучу бар. Бул албетте тынчсыздандырбай койбойт. Жарандык көзөмөл комитети кийинки ирет качан жана кайсы жерде жолугаары белгисиз. Активисттер депутаттардын башын бириктирип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аянтча түзүп берүүгө даярбыз дешет. Бирок парламентарийлердин чогула албай жатканына 4 күн болду. Мы хотим всех собрать. Биз эл өкүлдөрүн бир-бирден болсо да издеп, аларды чогултууга аракет кылып жатабыз. Коопсуздук маселесин чече алчу депутаттар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө да аракеттенебиз. Биздин башкы максат учурда болуп жаткан мыйзамсыз көрүнүштөрдү тезинен жок кылуу. Активисттердин чогулушуусунда люстрация маселеси көтөрүлдү. Ал буга чейин да козголуп, бирок жогорку кеңеш мыйзам долбоорун жактырбай койгон. Кайыр Жайлообекова, Анастасия Соболева, Турган Ниязов, НТС.